Мен Керимбаев Рустам, Чолпон ата көлдөн болом. Ошол жактан үйлөнүп, 2016-жылы үйлөндүк. 2017 бияка келдик да, аякта деген жумуш жок. Во-первых, анан жумуш жок болду. Квартирада жүрдүк аякта да, кымбатыраак болуп. Анан бияка келип, биякта иштеп жүрдүм. Ар кандай жумуштачы иштеп жүрүп, могу забордун артында квартирада турчумун. Анан биякта таанышып калып, бияктагылар менен, арендатор балдар менен таанышып калып, анан биякта болуп эле калып калдым. 2018-ден бери бияктамын да. Эки балам тең биякта төрөлдү. 8 жыл болуптур э? Эки балам тең ушул жерде төрөлдү, мына ушул жерде өсүштү, өстүрүп келатам. Анан 2 жыл мурун ошол келинчегим экөөбүз ошол кичине уша кеттик да. Бирок өтө эмес, аябай эмес, мындай ичип алып эмес. Мен ичпейм, көп жыл болду. Где-то 15 жыл болуп калдыбы. Ичпейм, чекпейм тамеки, ошондой да. Ал тиги келинчегиме больницага барып кел дегем, ошол бойдон кетип, больницага кетип, ошол бойдон жок. Кеткен, больницага кеткен, бул жерде мына жакын эле республиканский больница деген бар, бул жерде Түздө. Ошол жака жөйлөп барып келчү да. Ал кетти. Кыш болчу. Аябай кыш болуп, ошондо бул балам ооруп аткан да, бул как раз. Анан күтүп атабыз, келбей койду. 2-3 күн жоголду да. Анан кан эжемдин номуру бар болчу, ага чалсак, ал всё, сен менен жашабайт, үйүң жок деди. Сен үйүң жок экен, жашабайт деп койду. Анан ал эжеме көп по телефону уруша албай калдым, улуу да. Анан мамама бердим. Мамам менен да, мамамды да көп жаман сөздөр менен айтышып, урушуптур да. Ошондой болду. Мен анан тиги кайын журттарым менен ушкум деле келбей атат. Ошо келгим деле жок. Анан аябай деле мындай эме болчу эмеспиз, жаман көрчү эмеспиз келинчегим экөөбүз. Аларды мындай сый эле болчук да, аябай элечи. Ошол анын эжесине кетип, ошол бойдон жок, чалсам албайт, до сих пор албайт да. Балдарым үчүн сурамакмын да кечирим, кантип сурабайсың? Негизи ата бул үй бүлөдө каржылоочу да, негизги ролүчү. Анан сиз ошол ата дагы, эненин дагы эки кишинин жоопкерчилигин алып келип атканыңызга канча убакыт болду, кандай күндөн башталды? Анан ушул 2 жылыңыз кандай өтүп атат? Өттү. Жок, бар кыйынчылыктар деле болду, анан өтө деле болот жок кыйынчылык. Мына могу кызым менен аларсып кылам да, кызымды көргөндөчү. Өзүм жүрүм, бул деген эме черезден жүрүп деп коет, черезден жүрүп. Так кыйынчылык эле болот экен. Действительно, апасы жок болгондо катуу эле кыйынчылык болот экен. Эчке чыгып жумуш кылам, тыштын жумушун үйгө келип, үйдүн жумушун кыласың да. Анан кээде базарга барыш керек, или алыс жерлерге барыш керек, анан экөөнү коюп коесуң үйгөчү. Анан ар кандай бияка көп кишилер келет, барып атат. Коркуусуң ушундай болот да. Чыдай албайм, короче, 1,5 саат, 1 саат уже. Буларды алып жүргөнгө жолго болбойт, бул кусат. Автобустарга түшө албайт, таксигеден да кусат. Эки жака жетише албай калып атам да. Азыр бир аз чоңоюп калышты да. 2 жыл мурун кантип карап аттыңыз? Мисалы, ооруп калган учурларында. Аябай катуу ооруду бул. Бул катуу ооруду, кыш мезгили болчу да, ошондо февралда где-то. Анан бияка печка жагабыз. Печка отун аралап, күндүз эме болот да, күн кыска отун аралап, кечинде келип чарчайсың, үйгө келип буларды карап ошо. Бизде деген эме жок, холодильник, анан тияк-бияктарчы. Күнүнкүсүн күндө жасамай да, свежий тамак. Тамак жасайсыз э? Күнүнкүсүн күндө свежий тамак жасамай. Анан айла жок, бу столовойлордон сатып бересиң да, свежий. Иштеш керек мага. Тынбай иштеш керек да. Иштебесең болбойт. Бир күн иштебесең болбойт. Иштеш керек. Балдарыңызга кандай үмүтүңүз, кандай кыялыңыз бар? Кызымды окутсам жакшы да. Чоң окуу жайында мени катары эле да окуштум. Жакшы, муну медресеге берейин деген оюм бар. Бул кыз кишини окуш керек го. Грамотный.
балдарыңыздын мүнөздөрү кандай? Балдарыңыз сизди кандай ата катары эстеп калышын каалайсыз? Жакшы бул деген ата дебейт, бул мен апа дейт. Бул эмчегим эмет кечинде. Жакты болуп. Бул ата дебейт, бул апа дейт. Бул кызым жакшы, бул эме базарларга алып барганда оюнчук албайт. Сразу ручка, китеп алат. Канча жашта? Бул 6да. 6га чыгып калды. Кудай буйрса 6га чыгып калды. Бул дагы бул оюнчук алат, пистолет. Бул пистолет алат, Мүнөздөрү мунуку эмелек кичине акылдуураак да. Токтоо экен аябай, чоң адамдардай. Раматлык чоң атасы ушундай болчу, сүйлөчмө серьезный болчу да. Ошону тартып калыптыр да, чоң атасын тартып койгон. Кадимкидей үйдүн оокаттарын жоопкерчиликти алып калыптыр, үй жыйнап, идиш жууганда. Ооба, мен келсем үйлөрдүн баарын жыйнап коет. Кызым бүктөп колуна келгеничи, бүктөп коет. Жыргап каласың, ой деп, балам. Сиз деген сыртта аябай чарчап келесиз да кеч. Анан ошончо чарчап келсеңиз дагы, бирок үйгө киргенден кийин балдар үчүн дагы убакыт беришиңиз керек болуп калабы? Ооба, убакыт берип, наоборот эс алып каласың да. Анан ошол бойдо уктап каласың, чарчаган бойдо. Чогуу ойнойсуз барбы? Ооба, ойноп, баягы булар ойнобойт эч ким менен. Чоң энелерине да жиберсең барбайт. Сизге көнүп калды. Мага көзүм качканда булар чыкпайт. Анан ошол экөөнү ошол чогуу эле кылып саламбы деп атам, бир класска берсемби депчи, бир жашта. Быйылбы? Быйыл. Ошондо булар 2 жылдан бери ушул үйдөн чыга элекпи? Ооба, 2 жылдан бери, ой, төрөлгөндөн бери эле мына ушул жактан бери. Айтып атпайм, бул төрөлүшкөн да. Ошондой болуп калды. Анан тиги бияктын хозяиндары да жакшы кишилер. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Хозяиндар да жакшы. Бул жерде сиз ошондо ижара төлөбөй жашайсыз, Жок, булар деген ушу көрүп атат мени, көрүп түшүндү. Тимур байке бар. Ата бар бияктын хозяины. Ошол Тимур байкелер квартираны бекер кылды мына. Квартираны бекер кылып беришти. Арендатор балдар бар, Искен деген. Ал тиги светтерин бүт эле аябай жардам берип атат. Рахмат бул балдаргачы. Ошол бул жардам берип атышат. Ушулар эле жардам берип атышат да. Айыл жакта деле бар, аякта айылда билесиңер да, туугандар аякта деген иштеш керек, мал багыш керек, ушундай да, үй болуш керек экен, во-первых. Биз үйгө деген мен катталгам, до сих пор бербей атышат. Көп жыл болгон, катталган, ала албай атам деп койгонго. Бүт документ баарын дайындап бергенбиз. Жок, до сих пор. Чолпон атада участок бермек бизге. Ошону бербей атышат да. Кандай алышкан билбейм, эмне болушту. Негизи жана пособие алышат го? Сиз ошондой аласызбы? Жок, ошондо андай албайм. Мен могу соцфондко барганмын 1-2 жолу. Көңүл бурушпай койгон, билбей 2 жолу бардым соцфондко. Аны ала албай атам пособиялар. А так документтерим баары бар. Сүйүнчүн да алган эмеспиз. Төрөлгөндө берет экен, анысын алган эмес. Эчтеке берген жок да. Ошол жерден барбай калдым. Убактым жок. Негизи алдыда планыңыз кандай? Эмне пландап атасыз? Эмне кылайын деп жатасыз? Алдыда план ушу иштешим керек, мен тынбай иштешим керек. Булар үчүн иштешим керек болуп калды. Айтайын деген, мисалы, келинчегиңиз менен кайра сүйлөшүп, жарашып, баары бир балдарга эне керек да. Конечно, мен айтып атпайм эже. Мен ал тиги кырып, согушуп кырып жоюл деген ниетим жок. Таза эле ниет. Келсин, мен балдаргачы эметем да. Балдарга эле боорум ооруп атат. А так мен урушуп, аны сабап, ичип алып, анан тигиндей эчтеке кылбайм. Тура койчу. Балдарым үчүн кечирмекмин. Булар унутпайт экен, кээде апа деп коюшат да. Анан булар кандай кеткенден бери айтып берет магачы. Бияка чыгып кетип калган келгем жок да. Анан ошол максат ошондой болуп атат. Буларды окутушум керек мен бияктан элечи. Ошо сентябрь жакындаган сайын тынчыңыз кетип атабы? Ооба, кетип атат. Мен барып бияка пропискага туруп келдим ошо балдардын эмеси үчүн школунан. Жакында эле бул Тима байкелер келишти, хозяиндар келип жардам беришти. Бир 10 күн болду го, муну алдык эмеледим. Пропискалаштым биякачы, временный пропискага деди 1 жылга.